Эми пайгамбарыбыздын кылган иши даваттан башка жумушу болгон эмес пайгамбарыбыздын. Ага чейин 40 жашка чейин соодагерчилик кылган, күчтүү бизнесмен болгон. Андан кийин пайгамбар болгондон кийин дават кылды. Абу Бакыр Сыдык менен мурда эле дос болчу. Айша энебиз айтат, бир күн экөө жолугуп калды дейт. Анан мага Алладан кабар келди, пайгамбар болдум дегенде, Абу Бакыр Сыдык разияллаху анху эч кандай далил сурабастан туруп, ашхаду алла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп динди кабыл кылды дейт. Анан басып кетти атам дейт. Элестетип көрүңүз. Барып биринчи эле күнү эшигин тыкылдатып, биринчи Усман ибн Аффан, Убайдулла, Талха ибн Убайдулла, Саид ибн Ваккас, анан Аввам деп төртөөнү ээрчитип келди дейт пайгамбарыбызга. Биринчи күнү. Эртеси күнү барып эле баягы эң бай сахаба бар, Абдурахман ибн Ауф, Аркам ибн Аркам 5 кишини эртеси күнү ээрчитип келди дейт. 9 киши келип пайгамбарыбыздын кичинекей жанында отуруп сабак алышып, мына Алла разы болгон чоң сахабалар болушту булар. Анан пайгамбарыбыз ал жерде кысым көбөйүп кеткенде, өзүңүздөр билесиздер, Меккеде. Өзүнүн туулган жериде Курайш кысты да. Анан кийин бир жаш жигитти, бул Мусаб ибн Умайр деген жаш жигитти, сен Мединага бара бер деди, ошол жака баш паана кылып, ошол жака бара бер, өлтүрүп коюшпасын сенди. Барды, барып туруп ушунча мээнет кылды Медина шаарыначы. Қаллал кусур кусратил аснам дейт. Баягы чоң кан сарайлар бар, асабина үйлөр. Мына биздин Сарыский селодогудай. Түгөдү дейт. Қаллал кусур деген сөз, ошондой хан сарайлар түгөдү, дин кирбеген дейт. Эшигин тыкылдатпаган дейт. Анан кусратил аснам дейт, ичиндегилер момун болгондон кийин буттарын өздөрү сындырды дейт да. Пайгамбарыбыз Абу Бакыр менен Мединага көчүп келгенде, ал жер Исламабад болуп калган эле. Аябай эл ушунчалык төрт көзү менен күтүп аткан болчу да. Курма дарактардын үстүнө чыгып, ыр менен тосушуп алды, төкмөчүлүк кылып. Демек, мындай түшүнбөйсүң да, кээ бир адамдаргачы, молдолорго дагы. Анан эшикти тыкылдатыш деген бул жок, анан мындай дешип калат го. Ошолор мындайча айтканда менде илимим жок экен деп койсо эркек болмок да. Мен окуп аппын, кечирип коесуздар. Мен ушул жерин көрбөй калыппын десе, да разы болуп кетесиң да. Демек китепте бар. Китепте бар нерсе, сирону окуп же болбосо көрсүн, Рисала деген киносу да бар, китеби да бар. Рисалада пайгамбарыбыз бир сахабаны Фарс империясыга, Кайсар Рустумдарга жөнөттү. Дагы бирөөсүн Рум империясыга жөнөттү, Херакл. Дагы бирөөсүн Мисирге жөнөттү, Египетке. Үчөө тең бир жерге келип, кучакташып учурашып, 3 жака бөлүнүп кетет да. Бахрайынга 6 сахабаны жөнөттү. 6 сахабанын 4өөсү кайтып келди, 2өөсү пайгамбарыбыз көз өткөндөн кийин келишти да. Барып ошол жакта турукташып калды. Демек бул дават негизи диндин омурткасы дават го, бирок кээ бир адамдар ушу дават жок, же болсо бидият дегенге мен таң кала берем да. Кантип коркпой айтат дейсиң да шуну. Өзү негизи 124 000 пайгамбар кылган иш болсо. Демек окуш керек, Куранда түшкөн аятты биринчи аят түшүп атпайбы? Бүт эле ошондой. Оку жараткан